Аскар Акаевдин бийлигинин кулатылышы менен жыйынтыкталган массалык нааразычылык акциялары Жалал Абад шаарындагы Борбордук аянтта башталган эскерилет. Акаевдин сүрөтүнүн өрттөнүшү да дал ушул жерде орун алган. Март окуясынын активдүү катышуучулары акциялар 2002 жылдан тарта күчөп отуруп, акыры ыңкылапка алып келгенин айтышат. Эмнеге жерибиз сатылат? Ошол 2002 жылы марттын 17-синде Кербенге бараткан Босбекте эл атылып, эмне үчүн элди атасын, неге жерди сатасын деп ультиматум койгондо, алардан бийликтен эч кандай реакция болбогондугуна байланыштуу. Ошол маалдагы ошол Акаевдин бийлиги жан жөөкөрлөрү анын ушул мамлекет тынч, эл тынч, жөн гана 5-6 акмак алкаштар чыгып алып туруп, элдин наразычылыгы болуп атат. Эч кандай кооптонуу жок деп билдирүүлөр тараткандыктан, ошол маалдагы ЖМК өкүлдөрү же болбосо басма сөз өкүлдөрү, телерадио берүүлөр мамлекеттик бийликтин сөзүн гана сүйлөп, элдин наразычылыгын жеткирбегендигинин негизинде ушул март окуясы келип чыкканда. Жерлерде чогулган эл Бишкек шаарын көздөй жөнөшкөн. Борбордук аянтка чогулгандар, Аскар Акаев жана анын үй бүлөлүк башкаруусуна кызмат кылгандар Ак үйдү тезинен бошотуп коюшун талап кылышкан. Бирок бул күндүн расмий белгиленбей калышы туура эмес деп эсептешет. Кандайдыр бир деңгээлде ушу 24 мартыдагы ошо эскерүү күнү кылып бир мамлекеттик иш-чараларды өткөрүш керек болчу. 3 мартта Акаевдин бийлиги кулатылган революция болгон. Мен билбейт экем. Жок, билбейт экем. 24 мартта революция болгон. Март ыңкылабынын келип чыгышына баарынан мурда өлкөнүн экономикалык абалы кескин начарлап, карапайым калктын жашоо шарты оорлошуп кеткени негизги себеп болгону айтылат. Ал оор күндөргө Акаевдин кыландык башкаруусу түздөн түз күнөөлөнүп келет. Акаевдин мезгилинде мамлекеттик ишканалардын бардыгы приватташтырганга өтүп кетти. Коро койлор жок болуп кетти. Үй жылкылардын бардыгы жок болуп, мамлекеттен жеке менчикке өтүп кетти да, элде аябай жашоо кыйындай баштады. Айлыкты жылдап, айлап алат элек. Бирок болбогон айлык ал 1 айлык продуктага жетпеген учурлар болгон. Эмнелер болгон? Уун берген, жада калса тамеки берген, тартпаган, тамек тартпаган эжеке агайларга да кошо тамеки бергени эсимде. Деген менен Акаевдин куулушу менен бийликке келген Курманбек Бакиев да өз ишин алгач жакшы баштап, бирок кыргызстандыктар күткөн жыйынтыкты бере албаган айтылат. Мунун арты кайра эле төңкөрүш кылуу менен аяктаганы белгилүү. Бирок бул акциялар өз максатына толук кандуу жетпей калганы белгиленет. Ушундай революция болду. Эми жакшы жашоо башталат дегенде азыздан барып туруп, кайра эле жашоо башкага өзгөрүп кетип, бийликке болуп кетип атты да. Мындайча айтканда, революция кылгандар калып калат дагы, баягы бийликтегилер кайта эле келип алат да, мындайча айтканда. Ошол эле Акаевдин адамдары Бакиевке өттү, Бакиевдин адамдары буга өттү, ушинтип эле кетип атат. Бизге мындайча айтканда революция өз максатына жете албай атат. Ал эми Аскар Акаевдин кайра Кыргызстанга келиши боюнча болсо, коомчулукта эки ача пикирлер айтылууда. Бир топ эл анын кайтып келишин туура көрсө, башка бири ага караманча каршы болушууда. Бир эле Аскар Акаевке эмес, Бакиевке деле буга уруксат бериш эмес, буларды келишине шарт түзүп беришибиз керекпиз. Күч органдары кандайдыр деңгээлде алар менен сүйлөшүп, аларды алып келип, бул жерде ошолордун чындыгына жетишибиз керек да. Болбосо тарых дегенде ар ким өзүнө карап буруп кете берет экен. Башынан эле эгерде политикага аралашпай эле койсо жакшы болмок экен. Бул киши көбүрөөк политик эмес, илимдин адамы экен өзү. Анан мен Кыргызстанга келишине каршымын ал кишинин. Эки революцияны баштан өткөргөн өлкө ушул тапта да жыргап кеткен жок. Жашоо шарттары жакшырганы менен коррупция жана соттогу адилетсиздик сыяктуу система жоюлбады. Элдин ушул тапта бул тармактардан кыйналган абалы жогору бойдон калууда. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.